Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү, ырайымдуу Алланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болгон болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндө кээ бирки аял заты өзүмдүн кызымдын бактысы үчүн, менин бактым үчүн жана башка балдарымдын ден соолугу үчүн деп кээде өздөрүнүн динин сатып көз ачыктарга барып коюшуп атат. Же болбосо менин кызымдын бактысы ачылбай атат. Ушул көз ачыкка барып бактысын ачып алайын деп көптөгөн инсандар өзүнүн акыретин талкалап алышат. Эмне себептен? Балким бирөөнүн бактысы үчүн мен өзүм курмандыкка барайын деп ойлошу мүмкүн. А бирок бакытты берген Аллах экенин унутуп коюп атабыз. Кече мен бирөө менен сүйлөшүп калдым. Айтат: "Мен кээде көз ачыкка барып коем" дейт. Ага барып жоголгон нерсемди сурасам, так айтып берет дейт. Жада калса менин канча бир тууган экенимди билип алды дейт. Анан кайсыл жерим ооруйт, бүт баарын мага айтып берди. Эми силер динде жүргөндөр болбойт деп айтып бересиңер. Бирок алар мындай акыйкат, бул жашоодо мындай акыйкат болуп атпайбы? Алардын айткандары 100% болуп атпайбы? Чындык болуп атпайбы? Анан силер эмне үчүн чындыкты эле чана бересиңер? Деп мындай таң калыштуу суроосун айтып атат да. Эми бул боюнча биздин динибиз эмне дейт? Буга жооп барбы? Эмне үчүн көз ачыктар айткан сөздөрү кээде чындык болуп калат, кээде туура болуп калат. Бул туурасында пайгамбарыбыздан албетте хадис келет. Динибиз бул нерсеге дагы кайсыл нерсе жалган болсо, ал нерсеге динибиз туура жолду багыттаган бир көргөзмө багыт берет. Бул хадис Айша радиаллаху анхадан келет. Айша энебиз айтат: "Культу я Расулаллах, о Алланын элчиси, иннал кухана кану юхаддисунана би шейин." Бизге ошол көз ачыктар бир нерсени кээде айтышат. Фа наджидуху хакка. Кээде ошол айткан нерселери чындык болуп калат. Ушул боюнча бир аз маалымат бериңиз деп айтат. Мына ушул жанагы мен менен сүйлөшкөн инсандын сөзүн айтып атат да. Ошол көз ачыктар кээде айтат, ал нерсе чындык болуп калат. Эми буга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Тилкал калиматул хакка. Мына сен айтып аткан ошол чындык делген акыйкат сөздөр бул кимдер тараптан дейт? Яхтафухал джинни. Алар жиндер ошол нерседен кабардар болот кээде. Ошол нерсеге жиндер кабардар болот дагы, анан фаяхдифуха фи удуни валийиги. Ошол өзүнүн досуна, жанагы көз ачыкка, анын кулагына шыбырайт дейт. Бул ушундай, тиги андай, мындай деп, ага кайыпты билбейт. Болгону ошого келген кабарларды ал ошол досуна айтат дейт. Мындан чыгып атат, көз ачыктар жиндер менен иштешет деген сөз. Ва язиду фиха миата казбатин. Анан ошол көз ачык ага 100 жалганды коштуруп анан айтат дейт. Пайгамбарыбыз ошол убакта деле көз ачыктар болгон экен, ошолорго жооп катары айтып атат. Көрдүңүздөрбү? Бүгүн эмне үчүн көз ачыктардын кээде айткан сөздөрү чындык болуп калып атат? Анткени аларга жиндер кабардар болгон сөздөрүн, уккан сөздөрүн анын кулагына шыбырайт. Анан ал 100 жалганды коштуруп анан айтат. Анткени инсан бир эле чындык боюнча айта турган болсо, ошол нерсени кулагына түйүп кала берет, а калган жалгандарды ал чындык экен деп кабыл алат. Мисалы жөн эле ойлонуп туруп эле айтып коет да: "Сенин үйүңдүн астында арык бар экен." Же болбосо "Сенин үйүң жанында терек бар экен" деген сыяктуу өздөрүнүн баягы сөздөрү бар. Ошолорду айтса ал: "Менин үйүмдүн алдында чын эле арык бар да. Чын эле терек бар да" деген сыяктуу алар алданып кете берет. Бүгүн кээде ошол көз ачыктар адамдын ден соолугу менен, адамдын бактысы менен ойноп, мына ушундай
багыттарга барып атат. Кээде Куран аяттарын колдонушу атат, кээде ушундай тесмелерди колдонушу атат. Бул деген сөз динде чындык экенин билип туруп, алар дагы ошол динге келип, динди жабынып алып, көптөгөн инсандардын башын айландырып атат. Мындан Кудай өзү сактаган болсун. Албетте биз ишенчек эл экенбиз. Албетте биздин бактыбыз, биз ар бирибиз бактылуу болгубуз келет. Бирок бакытты берген ал көз ачык эмес. Эгерде көз ачык өзү чын эле ошондой күчкө ээ боло турган болсо, өзү сыздап отуруп ошол ош базардын айланасында отурбайт эле. Өзү жол бойлоп жүрбөйт эле, өзү бактылуу болуп алат эле. Эгерде чын эле сенин ошол $100 таап бергенде, өзү биринчи барып ошол $100 алып алат эле. Алардын колунан эч нерсе келбейт. Болгону жиндерден кээ бирки нерселерди угат дагы, ага сизге 100 жалганды айтып анан сизди алдайт. Анан сиз ошондой турбайбы, бир айдан кийин табылат экен да деп коюп жүрө бересиз. Кээде көз ачыктар аялдар эле, азыркы учурда эркектер дагы болуп калыптыр. Кичине сакалын коёт, башында баягы кыргыз топусун кийип, молдо болуп туруп, анан көз ачык келип алып айтат: "Сен тигиндейсиң, мындайсың" деп. Кече дагы бир аял чалды мага. "Менин балама жин кирип кетти" дейт. Эмне болду десем, айтат: "Менин балам жакшы эле жүрчү" дейт. Анан болгону бир аз дем салдырып коеюн дедим дейт. Анан жанагы молдосу айтты дейт. Эми ал мечитпи, мечит эмеспи билбейм. Бир жерге бардым дейт, кыскасы ал молдо экен, сакалы бар экен дейт. Эмне болду десем, дем салды дейт, кадимкидей эле окуду дейт. Андан кийин сенде балаңда жин бар экен деп айтты дейт. Анан балам дагы 12 жашта дейт. Балам дагы менде жин бар экен деп, апа менде жин бар экен деп ал дагы ойлонуп калды дейт. Анан сизге чалып атабыз. Сиз дагы молдолордо менен көп жүрөсүз, айтып бериңизчи, эмне болот деп. Анан эмне кылып атат, мындай белгилери болуп атабы десем, жок, кече өзүн жоготуп койду дейт. Ошол менде жин бар экен деп өзүн жоготуп койду. Мен да ойлоп калдым, анда жин бар окшойт деп дейт. Урматтуу туугандар, бул сакалы барбы, топусу барбы, кандай болбосун, көзү ачык бага барбаңыздар. Аллах Таала мындай нерседен Кудай сактасын. Ал жөнөкөй эле жүргөн баланы жин бар деп алдап, анын акчасын алып, ал айтыптыр, 3 күн сайын мага келесиң, акчаңды көтөрөт дептир. Кудай сактасын. Аллахым мына ушундай иштерден өзү алыс кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.